Саламатсыздарбы, урматтуу теле көрүүчүлөр, эфирде Галасусуз маек көрсөтүүсүнүн кезектеги чыгарылышы. Бүгүнкү программанын мейманы кыргыз эл акыны, журналист Дөөлөев Өмүрбек Дөөлөевич болмокчу. Агай, көрсөтүүбүзгө куш келипсиз. Рахмат. Сиз быйыл өмүрдүн 75-күзүн тосуп маареке өткөрүп жатасыз. Деги эле маанайыңыз кандай? Маанайым абдан жакшы. Ошол куракка жетүүнүн өзү дагы чоң адам үчүн, өмүр үчүн чоң сыймык. Ал эми ошол курактын жалпы ушу эл жер менен белгиленип атышы бул дагы чоң сыймык мен үчүн. Деги эле ушул журналистика тармагы, ушул тармакта өмүр бою ушул гезитте эмгектендиңиз. Деги эле ушул журналистика тармагы сизге эмне берди? Менин өмүрүмдүн эки канаты болуп калды десем жаңылбайм да. Бул журналистика өзү мындай алганда мандаты жок эле бир өзүнчө бийлик болуп калып атпайбы? Кайда болсо жолуң ачык, ким менен болсо дагы сүйлөшөсүң, бала менен дагы 80-90 абышка кемпирлер менен дагы сүйлөшүп, ошол сүйлөшүү максатыңа жете алсаң, бир нерсе бир баягы ген тапчы геологдой болуп, ошолордон бир элге, жерге керектүү бир нерсени алсаң, бул журналистикадан өткөн, чыгармачылыктан өткөн чоң сыймык жок деп эсептейм. Мына ошол 55 жыл бою ушул бир жерде иштеп келдим. Актала райондук айыл турмушу газетасында бала болуп келип, мына Чачагарды Кудайга шүгүр ушул андан кийин газеталар, райондук газеталар жабылгандан кийин 2 жыл медиа борбордо ошол Теңиртоодо башта дагы мен өз кабарчысы болуп иштеп тургам бир эле убакта. Андан кийин Теңиртоого ошол Акталаанын Актала району айыл турмушу деген ошол жалпы немесин геситтин атын салуу менен кийин Актала району деп өзүнчө бир бетти берип турдук. Ошол мында иштеп турдум. Эми ошол журналистикада деле жаспай калган жас чупуландарың бар. Чыгармачылыкта деле ушул баягы мындай алганда бир көл жээгиндеги балыкчыдай болуп, бир бал чогулчу арыдай болуп дегендей, бир капкан салган мергенчидей болуп дегендей чыгармачылыкта сезимиңе, оюңа эмне илинсе, ошолорду алып калышка аракеттер менен баштагыдай эле. Мен өзүм жасуу чыгармачылык ишимде ушундай деп ойлойм да. Хан Шырдакбек, Тайлак Баатыр жана башка улуу инсандар, Акталаадан чыккан улуу инсандар жөнүндө басым жасап келесиздер. Деги эле ушул учурда кайсы тарых инсан боюнча иштеп атасыз? Кандай табылгаларды таап атасыз? Эми булар баягы башталган иштер, улам толуктарып, улам бир жаңы нерселер элге ошол аксакал көксакалдардын азыр этеккилери калып атпайбы? Ушулардан да бир айрым нерселер болсо кошумча дагы толукташка аракет кылып. Казыбектин жолдошу Зуура апа менен 10 жыл сүйлөшүп калдым. Ошол Байетов айылында. Адабият, маданият, илимге Казыбек жөнүндөгү ошол алгачкылардан болуп берип калдым десем болот да. Бул Сагынбай Манас жөнүндө дагы бирөөлөрдөн ошонун койчусу болуп жүргөн кишиден укканы бар экен. Аны дагы өз убагында газетага берип калдык. Тайлак Баатырдын арманы деп арман кылып жаздык. Сиздин ушул бир 100гө жакын обондурларыңыз аткаруучулар тарабынан эл арасында дагы жүргөндө кандай сезимдерде болосуз? Алгачкылардан болуп ушул мына Адылбек Кыясовдор, экөөбүздүн бактыбыз дагы ушу сыяктуу. Алгачкыдан Баткендик ошол Хабилла Асиреткулов деген 80-жылдары ушул өскөн жер деген менин ырыма оон чыгарып, Райымбековлар аткарат, Акмөөр Соңкөл периси дегенди дагы ушу сыяктуу көп эле оончулар бар. Мен билип билбеген, учурай элек даже мен текстиме жазгандар бар. Alamda bunda ya
ырларыңызга токтолуп окуп кетсеңиз да. Ала тоо атамдайсың, энемдейсиң, мен кайда жүрсөм карап элеңдейсиң, батырып жаман жакшы жактарымды көтөрүп бардыгын тең кебелбейсиң. Ааламда теңдеши жок кенендейсиң, максаттын эң бийигин белендейсиң, бооруңда балалыгым жүрөгүмө мескилдер өткөн сайын тереңдейсиң. Мен үчүн чеги жок көрк ааламдайсың, канатын бийиктерге балаң жайсың, кандашым бир тууганым кыйбас жарым, ала тоом кыргыз тукум баламдайсың, ала тоом кыргыз тукум баламдайсың. Мендеги өмүрүм сен кемибеген, ала тоом бүт жашоомдун деми белең, турмушта бардыгынан айрылармын, биргемин жалгыз гана сени менен. Турмушта бардыгынан айрылармын, ала тоом биргемин жалгыз гана сени менен. Sen öçmedin köngülden, yüreğimden orun aldın ömürden. Nedir bilbem düştü birge, düştü birge yaşaysın. Eske salıp gündörümdü, eske salıp gündörümdü, eske salıp gündörümdü görüngün. Muradım min çurkadı var etmay, makabatım min joluğu kayıptay.
Kalsam dağı kança yıllar ayrılık. Üngültürübey düştü özün jomoksun. Karkıraday jaza kelgen, karkıraday jaza kelgen, karkıraday jaza kelgen kayrılık. Sözlerinde jöndemeday jöndelik, mendik yaşap kalganыңа şendenip, oyğusun düşen barasın jarkırap. Ulutumdan uçkan yıldız, Ulutumdan uçkan yıldız, ulutumdan uçkan yıldız, ulutumdan uçkan yıldız jöndelik. Har bir gün sendin mağa, Har bir gün sendin mağa güldürbüz, Sendin mağa güldürbüz. Sağaylanıp yaşay berim, Sağaylanıp yaşay berim, yaşay berim güldürdü. Sanamda sen görgün jakşı, Sanamda sen görgün jakşı, görgün jakşı düşümsüz, görgün jakşı düşümsüz. Sağaylanıp yaşay berim, Sağaylanıp yaşay berim, sağaylanıp yaşay berim, sağaylanıp yaşay berim. sağaylanıp yaşay berim Bir bolup kaytalanıp bibelik, oylarıma günü delişirelim. Seziminden gönlündesin jarkıdık, ömrümde özüngö sen, ömrümde özüngö sen. Bir bolup kaytalanıp bibelik, oylarıma günü delişirelim. Seziminden gönlündesin jarkıdık, Ömrümde özüngö sen, ömrümde özüngö sen, özüngö sen. Акындарды элге жеткирчү обончу аткаруучулар экен да. Бул Атайбек Бөдөшевдин бир өзгөчө классикалык обону болуп эсептелинет. Бул 20-жылдын жылдыздарында Кадыралы Артык менен Каныкей Эралиев ырдап чыкты. Ошол 20-жылдын жылдыздары болуп. Токтобек Асаналиев менен Миргүл Асаналиева экөө ырдап чыгышты. Булардыкы да миллион просмотрга жетип калды. Ушул артка кылчайып караган өмүр жолуңузда жаза эмгектериңизди карап өзүңүздү бир бактылуу инсанмын деп эсептейсизби? Бактылуулардын катарындамын деп ойлойсузбу өзүңүздү? Албетте бактынын эң көп түрү бар. Мен ушул чыгармачылыкка илешип калганыма мен өзүмдү бактылуумун деп эсептеймин. Мындай алганда жашоодо өтөгөн өмүрүмө күткөн, жеткен, жетелек максаттарыма бардыгын ошол тобо кылып, ал тигиндей мындай деп бир мактаныч менен карабай, дагы ушу жетчү нерселер, жашчу нерселер көп экендигине, ошого жетишпей калууга өмүрүң жетер бекен деген чоң бир ойлорду өзүңө камтуу менен жашап иштейт экенсиң. Мен өзүм өмүрүмдө бир асмандаган максатты да албай, өзүмө таандык, ал жетчү бир нерселерди
эч кимге айтпай эле өзүмчө максат кылып ошолорду үй бүлөчүлүгүмдө эле турмушумда эле ушинтип аткарып келем. Үй бүлөңүз жөнүндө маалымат бере кетсеңиз да. Үй бүлөмдө эми ошол 34 жыл биринчи жубайым Бурганбү Турганова менен жашадым. Андан кийин бир бир оорудан ошол кайтыш болуп кетти. Андан кийин бир 18 жыл болду. Азыр ошол Айнаш Арыкова деген аял заты менен жашап атам. 3 балалуу болгонмун. Ушул 10 небере күттүм. Бир чөбөрө күттүм ушул 3 баладан. Айнаш экөөбүз ошол ал дагы экинчиники, андагы балдары бар, менде балдарым бар. Ошол 2 үй бүлөнүн балдарын бирдей алып жүрүшкө, 2 үй бүлөнүн балдарына бирдей ата, бирдей эне болуштун ушул максатында ошол максатты бекем тутуп жашап келебиз. Көрсөтүүбүздү жыйынтыктап жатып, сизге эркин микрофон. Ишиңерге ийгилик каалаймын. Мындан аркы дагы ушундай эл күткөн, эл бир ушул күсөп турган берүүлөрдү уюштура берүүңөргө тилектештигимди билдирем. Анан эми жалпы кылайык калкка ушул тынчтыктын болушу, тынчтык болсо эмгегибиз да болот, чыгармачылыгыбыз да болот деген ниеттемин. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер галстуксуз маек көрсөтүүсүнүн кезектеги чыгарылышына ортоктош болдуңуздар. Бүгүнкү көрсөтүүнүн мейманы кыргыз эл акыны, журналист Дөөлөев Өмүрбек Дөөлөевич болду. Кайрадан эфир аркылуу көрүшкөнчө сак саламатта калыңыздар.